Саламатсыңарбы? Биз улантабыз. Матайда жазган жакшы кабар боюнча Матайдагы жазылган аркылуу биз Иса Машаяктын жан дүйнөсүн көрө алабыз. Биз 5-бөлүм 18-17 ырсапты окуйбуз. Мени мыйзамды же пайгамбарлардын сөзүн жокко чыгаруу үчүн келди деп ойлобогула. Жок, чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келгем деп. Мен силерге чындыкты айтып коеюн, асман менен жер жок болмоюнча, бардыгы аткарылмайынча мыйзамдын бир тамгасы да, бир да белгиси жок болбойт. Иса Машаяк райым жөнүндө айтып атат. Мындай караса, Иса мыйзамды бузган үчүн келгендей. Бирок Иса айтат, жок, мен аны бузуш үчүн эмес, мен аткаруу үчүн келдим деп атат. Анан ушул 10 парыздын ичинде 6-күндү сакта деген. Анан 6-күндү аткар деп атат, сакта жана аткар деп. Анан эсте жана аткар деген эмне жөнүндө айтып атат? 6-күн, ал 5-күн отурганда, кечке маал күн отурганда башталат. Анан 5-күнү күн отурганда, анан кийин 6-күн кайра күн отурган учур ушул 6-күн деп эсептелет. Анан баягы 5-күнү күн отурганда кечке маал ошондон баштап эч нерсе кылбаш керек жүйүттөр. Анан ушул жүйүттөрдүн арасында баягы кулдар абдан чоң ушу жүктү көтөрүп жүргөн да. Анан ушунчалык мындай кыйынчылыкта иштешип абдан чарчашкан алар. Анан мен ушундай жол менен ооруп калам го. Анан ушу жүк мен үчүн абдан оор деп айтышкан алар. Анан ушу күн отурганын көрүшүп, ой, бүгүн канчанчы күн дешип, бүгүн 5-күн. Эгерде күн отурганда 6-күн башталат деп алар кубанган. Анан жарым саат өткөндөн кийин күн сөзсүз түрдө отурат. Анан мен ушу жүктү таштап, ой, 6-күн келертерек. Мен дагы жарым саатка гана чыдаймын. Анан жарым саат өтөт, анан күн отурат. Анан ошондо 6-күн башталат. Анан маанисиз. Сен ушул 6-күндө бардык нерсени таштасаң, сени эч ким урушпайт жана айыптабайт. 6-күн бул эч кандай жүк көтөрбөй турган күн. Анан кулдар үчүн алар деген жыл бою 6-күндү каалашкан алар. Бирок алар деген 5-күндүн кечинен 6-күндүн кечке маалына чейин алар эс алышкан. Колостуктарды карап көрсөк, эмне деп жазылып турат? Келгиле ачалы. Колостуктар 2-бөлүм 16-ырсап. Анан бул жерде ушундай сөз бар. 2-бөлүм 16-ырсапта. Ошондуктан эч ким силерди тамак үчүн, же суусундук үчүн, же кандайдыр бир майрам үчүн, же жаңырган ай үчүн, ишемби күнү үчүн айыптабасын деген. Анткени булар келечектегинин көлөкөсү, дене болсо Машаяктыкы.
Это есть тень будущего, а тело Карап көрсөңөр, 그러니까 안식일이나 월삭이나 먹고 마시는 ушул экинчи бөлүм колостуктарда силердин суусундук үчүн же кандайдыр берем үчүн эмес, булар келечектегинин көлөкөсү деп атат. Кандайча бул келечектеги? 그림자가 되죠 안식일이. это как суббота может быть тенью будущего? 이제 그 안식일은 5 күнгө чейин, кечке малга чейин адамдар эмгектенип, До пятницы вечером все люди трудятся, а когда наступает вечер, все могут оставить свой груз. 그럼 금요일 анан ал 5 күнгө чейин бардык жүктү көтөрүп, анан 5 күнү кечинде ал бүт жүктөрдү таштап, бул келечектегинин көлөкөсү, бул эмнени айтып атат? И здесь написано, это тень будущего, а будущего чего? 하나님께서 이스라엘 백성들에게 안식이라는 것을 Кудай Теңир Израиль элине алар деген 6 күндү бергенде эс алыш үчүн, Господь Бог дал израильским 6 күндү сактагын деген. они могли оставить свой груз, отдохнуть. Ал келечектеги көлөкөсү деген. Эмненин көлөкөсү? И написано, что это тень Израиль эли бул жөнүндө билген эмес. Качан Иса Машаяк келгенде, Иса эмне деп айтып атат? Мен 6 күндүн кожоюнумун деп атат. что говорит Иисус? Ал Иса 6 күндүн ээси экенин. Эгерде силер Исанын алдына келсеңер, биз бардык жүктү таштайбыз. Вы придете Иса айткан. 우리가 모든 짐을 벗어버리게 됩니다. когда мы оставим здесь наш груз. 그 예수님께서 말씀하시기를 Иисус сказал, Бардык чалып чарчагандар, түйшүк тарткандар мага келгиле, мен тынчтык берем деген. да, что написано? Биз ушундай чоң, ушундай жүктү көтөрүп жүргөнбүз. 온 짐을 지고 막 고통을 하다가 То есть мы несли большое бремя. Анан качан биз ушул 6 күн келгенде биз толугу менен жүктү таштап биз эс ала алабыз. В субботу мы можем освободиться от груза и полностью отдохнуть. Биз болсо ушу күнөөнүн жүгүн көтөрүп жүргөнбүз. Иса эмне деп айтып атат? Келгиле мага, мен силерге тынчтык берем деп атат. 괴로워라. Иисус говорит, придите ко мне. 내가 너희를 Башкача айтканда 6 күн бул келечектегинин көлөкөсү, бул Иса. Другими словами, суббота символизирует тень Иисуса. 이 세상 어디 가도 마음에 싣고 Эгерде 6 күнү келсе, анда бардык жүктү таштап, 모든 짐을 내려놓고 쉴 수 있는 것처럼 бул дүйнөдө дагы күнөөнү таштап эс ала турган жер жок. 죄를 놓고 죄에서 벗어날 길이 없는데 Также в этом мире нет места, где мы можем оставить грех. Биз Исанын алдында бардык күнөөнү таштап туруп эс ала алабыз. Но перед Иисусом мы можем полностью оставить наш грех и Бул Иса, бул 6 күн бул Исаны чагылдырат. И это говорится, что тень, суббота, 6 күн ушул 10 парыздын бири болсо дагы, 계명 가운데 하나지만 хотя суббота это одна из заповедей, которые из 10 заповедей Божьих. ана мындай аткарыш керек же тигиндей аткарыш керек деп айыптабагыла. Бул келечектегинин көлөкөсү деп турат. 왜냐면 그것은 Биз 6 күнү бардык жүктү таштап туруп эс ала алабыз. 모든 짐을 내려놓고 쉴 수 있는 것처럼 Как в субботу мы можем оставить весь наш груз и отдохнуть. Эгерде биз Исага келсек, биз бардык жүктөрдү таштап туруп, берип туруп, Если мы придем анан 6 күнү эч кандай жүктү көтөрбөстөн жөн эле мындай тынчтыкта болуп эс алыш керек. груза, только можно отдыхать. Кандай күнөө кылбасын маанисиз, Даже люди, которые вошли к Иисусу, 어떤 죄에서 бошонуп күнөөдөн анан эркиндикке чыгуу. 벗어날 수 있고 자유를 얻을 수 있다는 이야기. они могут освободиться от греха и приобрести свободу. 그래서 Эгерде 6 күнү ушу жүктү таштаса эч ким сени айыптабайт. Качан биз ушу Исада болгондо Никто тебя не будет обличать. биз күнөөнүн жүгүн таштай алабыз. Биз Исага бере алабыз жүктү. Мы должны оставить груз греха. Анан Исага келип алып дагы эле күнөөнүн жүгүн көтөрсө, ушул алар чыныгы 6 күндүн маанисин билбейт. Эски келишимде ушундай окуялар аябай Пассах майрамы дагы ушул 6 күндү көрсөтүп турат. Как и
Пасха также касается, как и субботы. 이제 6월절 날 Пассах майрамында ушул периште келиш керек эле. 멸망의 날. Да, вообще Пасха это был Анан периште ал деген дүйнө жүзүндөгү ошо үйдөгү тунду өлтүргөн тун баланы. по всей стране убивал первенцев. 근데 유대인들 집에는 어떻게 하냐면은 Но что делали иудеи? Анан кечке мал алар эмне кылышкан? Алар деген малды союп туруп анын каны менен эшиктин кашектерин майлашкан алар кан менен. Мазали овец и кровью мазали двери. 그러고 난 Анан ал этти алар деген бышырышып туруп анан периштелер келип туруп анан ар бир үйгө келип ушул найза менен 날 집집마다 다니면서 И когда ангелы ходили в каждый дома Израиля, алар деген ушул найза менен ушул баланын тун баланы өлтүрүшкөн алар. Анан чыкканда ал үйдөн алар деген ушул кан менен ошо тун баланын каны менен анан эшиктерди мен бул үйдөн өлтүрдүм деп. кровь они смазывали и мазали на дверь. Анан башка үйгө барып дагы ошо үйдүн баланын тунун өлтүрүшөт. 집에 가서 칼로 받아들이고 Потом идет другой дом и убивает Анан первенцев. ушул найзада ушундай кан калган менен анан эшиктердин бардыгын майлайт. Когда в мече остается кровь. 그러면 천사가 나올 때 Анан ушул билги коет да бул үйдө өлтүрүлдү деп. Смазывает его 그리고 дверь. 이제 이 집을 죽여 나오는 거예요. И так Жүйүттөр болсо алар кечке мал ошо малды өлтүрүшкөн алар. 양의 피를 물에 다 발라 Анан баягы периште келгенде алар эшиктен кашектен алар канды көрүшөт. 칸들 들어왔는데 Эмне башка периште келип өлтүрүп кеткенби деп ойлойт. 피가 칠해 있네. Менин алдымда бирөө өтүп кеткен турбайбы деп анан ал мындай өтүп кетет. 내 앞에 벌써 한 놈이 먼저 갔네. Мына ушул Пассах майрамы. Мына ушул жөнүндө айтып атат Пассах. 지나간다. ангел, прохожу мимо. 6월절. Биз күнөө кетирген адамдарыбыз биз сөзсүз түрдө өлүмгө дуушар болушубуз керек. Биз сотко кала турган, кыргышка кала турган адамдар элек. Бирок Иса Машаяк биз үчүн өлгөндүктөн Быть проклятыми. 예수님께서 우리 위해 십자가에 эгерде ушул эшик кашектерди кан менен майлап койгондой биз дагы ошондой эле адамдар элек. Биз дагы өлүмгө дуушар боло турган. Иса болсо биз үчүн канын төккөн. Иса айкаш жыгачтагы төккөн кан аркылуу ал биз үчүн канын төккөн. Ал биз бара турган сотко ал барган. Он вместо нас пролил кровь. Ошол канды көрүп ал бизден өтүп кетет. 피를 보고 넘어가는 거예요. И поэтому, смотря на эту кровь, проходит мимо нас. Ушул Пассах майрамы дагы ушул жерде айтылгандай, ушу Исанын каны бизде Символизирует то, что Иисус Христос умрет на биз Исага чейин 6-күндү сактаганбыз. Прежде чем мы увидели Иисуса, 지키고 Анан биз ушул Кудайдын райымында жашаганга үйрөнүп, ошо эски келишимде кандай болсо, милость и спасение. 6-күн бул чыныгы ушу Иса жөнүндө. В Ветхом Завете 진짜 Качан Иса келгенде биз ушу 6-күндүн ээсибиз. 와서 진짜 안식을 누리는 것이. Мен жаш жагымдан жыйынга барчумун, бирок күнүнүн айынан абдан кыйналчумун. 나는 제때 많이 고통했어. Ана мен коркчумун, эгерде Кудай кайра келсечи. Мен күнөө кылгандын айынан коркчумун. Мен дайыма коркунучта жашагам. Потому что я знал, что если у меня много греха, я попаду в ад. 6-күнү бардык жүктү таштап койгондой, мен дагы Исага жолукканда, Иса күнөө суроосун чечиптир. Эми мен күнөөнүн жүгүн таштайм. Иисус решил проблему греха. 그 모든 짐을 죄의 짐을 내려놓았어. Я Ана мен бардык кыйынчылыктарды таштагам күнөөнүн айынан келген. Мен сөз менен айта албайм бул нерсени, бул таң калыштуу нерсе. Анан айтып атат. И словами не могу описать, насколько это удивительная вещь. 그러니까 율법 Анан ойлобогула мен деген бузганы келди деп. 법이나 성경을 피하러 온 줄로 생각. Мен аны аткарыш үчүн келдим дейт. Закон и пророков. 완전케 하려 합니다. Да, но Иса 6-күндүн кожоюну болгондуктан 안식일의 주인이 되고. да, и Иса ошо Пассах майрамындагы курман болгон козудай болуп келген. Иисус стал тем агнцем, который Ана мен ушул 6-күнү бүт жүктү таштагандай болуп, эгерде силер Исанын ичинде болсоңор, весь свой груз эгерде Исанын сөзүн кабыл алып жана жакшы кабарды кабыл алсаңар,
эгерде силер Исанын жүрөгүндө болсоңор, верите Евангелие, 마음에 예수님 안에 머물게 되면 если вы будете находиться в душе Иисуса, анда бүт күнөөнүн жүгүн Исага өткөзүп бере алабыз. 수 있도록 주님이 тогда весь груз греха или Чалып чарчагандар деген, 예수님께서 말씀하셨습니다. келгиле мага деген, 하고 무언 증인자들 да, трудитесь, мен тынчтык берем силерге деген. Ким айткан муну? идите ко мне, 내가 너희를 쉬게 Эгерде биз Исанын ичинде болсок, Иса бизге ушу эс алууну берет. Иса бардык жүктү күнөөнүн жүгүн алгандай. Ишая 53-тө эмне деп жазган? все взял наши грехи. 이나의 53장 Биз баарыбыз өзүбүз жолдорубуз менен кеткенбиз деп. Бирок Теңир баарыбыздын күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдү деп турат. Бүт ошол жүктү ага Исанын мойнуна жүктөгөн. Эми жок ал күнөө. Бог переложил Иисусу. 우리가 이제 져야 할 죄의 짐이 Анан ушул жаккан 1-бөлүм 29-да эмне деп айткан? Бул Кудайдын Евангелие от Иоанна, 29 стихе. 보라 세상 Кудайдын курмандык козусу дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деген. Себя грех мира. 예수님을 보고 말씀하셨습니다. Смотря на Иисуса, сказали, 보라 세상 죄를 지원 하나님의 의리. вот огнец Божий, который Анан ал деген айкаш чыгачка көтөрүлгөндө ал бүт дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган. Эгерде Иса алса бүт күнөөнү, анда бизде күнөө жок, биз көтөрө тургандай. Анткени Иса көтөргөн ошол күнөөнү. значит, теперь у нас нет греха, который мы должны 예수님 нести 다 сами. 지고 왔기 때문에 Ушу эски келишимде айтылгандай ушу Иса бардыгын аткарган. 그대로를 И как предсказывали Мыйзамды жана пайгамбарларды дейт. 법과 선지서 Мыйзам ал мындай ар кандай мааниси бар да. 것은 여러 가지 의미를 가지고 있는데 да, слово закон имеет разные. Мыйзам бул 10 парыз деп айтат кээ бир учурларда. 십계명이나 그 벌벌 얘기하기 Бирок мыйзам Закон это 10 бул деген 5 китеп Мусанын, башталыш, Мисирден чыгуу, Лебилер жана башкалар. да, это 5 книг Моисея, то есть Бытие, 이런 Исход. 것들을 Анан тарых китептери бар, Да, эти книги называют книги закона. 그다음에 뭐 забурлар бар. И потом есть книги истории. 그다음에 이제 뭐 Анан пайгамбарлардын китеби бар. И потом есть, Же болбосо алдын алуу айтылган. 선지서가 있습니다. и потом есть книги пророков. 예언서라고도 말하는데 Или книги Ишая, Жеремия, Жезекил, Даниэль жазган китептер. 이런 사람들 쓴 것들을 예언서라고 말합니다. да, книги, которые Анан бул эмне жөнүндө айтып айт? Мыйзамдын жана пайгамбарлардын деп. 선지자나 하는 이야기는 И что говорится здесь? Закон Мыйзам бул мыйзам китебинде жазылгандарды, 한 것들을 말하는 а пайгамбарлардын бул ушу пайгамбарлардын китебинде жазылгандар. 선지서를 얘기하는 것입니다. а, Бунун бардыгы ушу 6-күн жөнүндө айтат. 안식이라는 것을 얘기하고 Пасах майрамы жөнүндө айтылып атат мыйзамда. 율법에서 그 유월절인 걸 얘기하고 있고 и в законе говорится о Пасхе. Пайгамбарлардын китабында Ишаяда эмне деп айткан? 여호와께서 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키고 Иса эмне деп А в книге пророков Исаия говорится, что Господь 그렇게 возложил 이제 Анан жаңы келишимде ушу алдын ала айтуу боюнча 그 예언대로 신약에 와서 예수 чалып чарчагандар, түйшүк тарткандар мага келгиле, мен тынчтык берем деген. 내가 너희를 시리하리라. Да, Иисус сказал, все утружденные и Иса 6-күндү аткарып, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган. субботу совершить то, что говорилось в Ветхом 보라 세상 Завете. 죄를 지고 하는 하나님의 어린 양. Вот огнец Божий, который берет на себя грех мира. 그 이사야 Ишаяда 53-бөлүм 6-ырда жазылгандай, 이루는 것이. Теперь исполняйте Иисус то, что написано в 53 главе книги Исаия. 그래서 구약의 율법 속에 Иса толугу менен аткарган. 완전케 이루었습니다. 예수 다 이루었습니다. И Иисус полностью исполнил то, что говорилось в книге законов и книге пророков. 여러분 율법의 1.1이라도 반드시 없어지지 않고 다 이루고. Да что написано? Доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не Ошондуктан ким бул осуяттарын эң кичинекейсин аткарбаса жана башкаларга да ошентип үйрөтсө да асман падышалыгында эң кичинекей деп аталат. 그 모든 예언들은 Все предсказания, которые говорилось в книге пророков, Качан Иса келип айкаш чыгашта өлгөндө 십자가에 못 박혀 죽으시면서 бардык ушу пайгамбарлар китебинде жазылган нерсенин бардыгы аткарылган. 온전하게 Бардык ушу алдын алуу айтылган нерсенин баарын аткарган. исполнил. 그래서 예언한 그 Биз жөн эле бул ушу чындыкка кабыл алабыз. 이제 우리가 이 사실을 믿는 거죠. Поэтому теперь мы только веруем в эту
Ана мен ушу бир китеп жазгамда кандай жол менен күнөөлөрдүн тазалануусу. Анан башка ар кандай тилдерге которулган. Анан жүйүттөргө да бул китеп беришкен да. Анан жүйүттөр ушу менин китебимди окуганда алар абдан таң калышат. Бул китепти жазган кореец жаздыбы? Ол каяктан билет ушунчалык мыйзам жөнүндө? Жүйүттөр алар ишенишпейт Иса Машаяк экенин. Шайтан жүйүттөрдү алдаган. Алар эмне деп айтышат? Эгерде Иса Машаяк болсо, анда ушундай жазылса, анда мен чынында акталдым. Бирок алар ишенбегендин айынан алар ушу Машаяктын келишин күтүп турат. Иса ушу жерге келген, ал Машаяк болуп келген. Ал бир ушунча өзгөчө жакшы кийим менен бир кандайдыр бир эме менен келген эмес. Аны четке кагышып, анан шылдыңдашат аны. Ошон үчүн ыйык китепте өзлөрүнө келген, бирок өздөрү кабыл алышкан эмес деген. Бирок аны кабыл алгандар жана ишенгендер Кудайдын балдары болуп бийлик берилген деп жазылып турат. Эмне жазылса, ошо мыйзам китебинде жана пайгамбарлардын китебинде эмне деп алдын ала айтылса, ошонун бардыгын Иса аткарган. Бирок алардын өзүнүн кандайдыр бир ушундай стандарты болгондуктан алар 6-күн Пассах майрамы, ошо Ишая айткан, алдын алып айткан нерсенин бардыгы толугу менен аткарган. Бирок Иса Машаяк болуп келгенин билбестиктен, анан Исаны четке кагып туруп, аны айкаш жыгачка кадашкан. Жүйүттөр окшош эле китепти окуса дагы, качан сен ыйык китепти окуганда, когда вы читаете Библию, когда вы относитесь к Библии, өзүңөрдүн көз карашыңарды таштап туруп, анан Кудайдын гана сөзүн кабыл алыш керек. Өзүбүздүн ойлорубузду таштап, эгерде Кудай айтып атса акталдың десе, анда акталдың. Эгерде Иса бизди эс алгыла десе, анда эс алыш керек. Бирок адамдар андай кылбайт. Кандайдыр бир өзүнүн көз карашы, өз ойлору бар. Анан ыйык китепти карашып, анан ыйык китепти окушуп, анан алар өзүнүн Машаягын коюп алышат. Анан ойлорундо бир улуу, анан бир өзүрү бир. Бирок Иса бул жерге келгенде бир дагы ушу жашай турган жер болгон эмес. Ал түнкүсүн тоого чыгып туруп эс алган. Анан эртең менен таң эртеден келген, ал ачка болгон. Анан эмне ал жакшы кийим кийди беле? Эмне ал жуун алды беле? Анан биз караганда ушул Машаякка бир окшошпойт. Ошон үчүн Ишая айтканда, ал анын алдында кургак жерден өсүп чыккан жана бутакка жана тамырга окшош чыкты. Анда келишимдүү келбет да, улуулук да жок эле. Биз аны көрдүк, бирок анын сырткы көрүнүшү бизди өзүнө тарта турган эч нерсе жок эле дейт. Ал чынында Кудайдын уулу болсо дагы, анан алар Исага ишенишкен эмес. Алар башка Машаякты күтүп турушат. Качан мен ушу жакшы кабарды таратканда, мен ооба Исага караганда жакшы кийим кийсем дагы, анан мага карашып алар да шылдыңдашкан.
결제하고 그럴 때 алар машаякты күтүп атат, алардын өзүнүн стандартына жага тургандай. Ыйык китептеги көрсөтүлгөндөй эмес. их душе. Ыйык китеп бизге эмне деп айтып атат? Ищут Иисуса, Мессию, который в Библии. 그래서 성경은 말하기를 Поэтому я Жок, сен ойлобогула, мен аны бузуш үчүн эмес, жокко чыгаруу үчүн эмес, аткаруу үчүн келдим деп атат. закона или пророка. Ал бардык ушу мыйзамда жазылган, пайгамбарлардын китебинде болгон 6-күнгө тийиштүүнүн бардыгын аткарган ал. Кто за ним исполнил? Анан бардык алдын ала айтылган нерсенин бардыгы, 기서에 있는 모든 예언한 ал айткан айкаш-чыгашта өлөрүн, Предсказания, которые написаны в книгах пророков, он 자에 исполнил. 못 박혀 죽으신 이야기 나오죠. И рассказывается, что он ушул бардык алдын ала айтылган нерсе аткарылыш үчүн болгон. 이루기라 하십니다. Да, все сие было для того, чтобы исполнить сказанное в Писании. Кудай теңир анан ал ушу мыйзамда жана пайгамбарларда жазылган нерсенин баарын аткарып, өлүп туруп ал 3 күндөн кийин тирилген. Анан ал көтөрүлгөн ал. 부활은 И через 3 дня он Ал кандай жазылса так ошондой аткарган. вознесся. Биз өзүбүздүн көз карашыбыз менен караганда бир дагы дал келишпейт. 이 기준을 가지고 보니까 Руханий жашоодо биз өзүбүздүн көз карашыбызды таштап, 그리고 하나님의 말씀을 받으러 Поэтому духовный көптөгөн адамдар өзүнүн көз карашы боюнча издешет. 이 방법을 가지고 하나님 Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз өз ойлорубузду, өзүбүздүн көз карашыбызды таштап, 우리의 모든 жөн эле Кудайдын сөзүн кабыл алып, наши мысли, наши способы, 순수하게 예수의 말씀을 и просто чисто примем слово Иисуса. 하나님께서 анан ушу айкаш-чыгач аркылуу ушу Кудай жасаган нерсени көрүп, 발견할 수가 있습니다. Когда мы сможем жолукканга чейин на кресте через Иисуса. рахмат, жакшы калгыла. До новых встреч. 여러분 이 시간 사랑해 주시길 바랍니다. И я желаю, чтобы вы любили. 감사합니다. Спасибо.